Урматтуу кесиптештер, Камил Абдыразаковдун азыр бир жакшы сөз айтты да. Бир жагы жогорку кеңештен өздөрүн пиар кылып, саясий окуяларга негизсиз негиздүү аралашпаганы да жакшы. Түшүнүп түшүнбөй, билип билбей сүйлөбөгөнү да жакшы. Акыркы окуялар боюнча болуп аткан мына президентибиз Садыр Нуркожоевич Конституциялык сотко кайрылды. Мыйзамдуу чечим болот. Ал эми ортодо 20 жылдан бери мамлекет кантип түптөлдү, барыңыздар билесиздер. Ошол эки адамдын жанында жүрүп, көптөгөн мамлекет үчүн кызмат кылдык. Президенттин да Камчыбек Кыдыршаевич да жөндөмүн, аракетин, пейилин, мамлекетчил экенин жакшы билебиз. Камчыбек Кыдыршаевич өзүн, үй бүлөсүн тобокелдикке салып, өмүрүн сайын мамлекет үчүн эмне деген иштерди жасады. А бирок бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлер, саясатчылар пайдалануу убакыттан ал кишине жаман сөз айтуудан биз өйдө болушубуз керек. Биз кыргыз эли элге, мамлекетке кызмат кылган уулдарын сыйлай билишибиз керек. Кызматтабы, кызматтан эмеспи? Ошондо жаштарга келечекке стимул болот. Мен мамлекетке кызмат кылам, жумуштан кетем, элим баалап алат деген. Урматтуу кесиптештер, мен бардыгыңыздарды ушундай түшүнүү, билүү менен мамиле кылууга чакырам. Президентибиздин ишине ийгилик. Конституциялык сот өз чечимин берет. Кыргыз мамлекети күчтүү өлкөгө айланат. Адам кызматка келет, кетет, бирок мамлекет туруктуу болуш керек. Рахмат барыңыздарга.